Ата. Биз кичинекей кезде атабызды жөн гана күчтүү адам деп ойлойбуз. Ал эч качан чарчабайт деп ойлойбуз. Ал дайыма баарын чечет деп ишенебиз. Ал дайыма жанында болот деп ойлойбуз. Бирок убакыт өткөн сайын түшүнө баштайсың. Ата супер батыр эмес. Ал жөнөкөй адам. Ал да чарчайт. Ал да коркот. Ал да кээде үнсүз ыйлайт. Жөн гана ал мунун баарын эч кимге көрсөтпөйт. Анткени анын мойнунда үй бүлө. Анын ою балдарынын келечеги. Анын тынчсыздануусу эртеңки күн. Кээде биз анын катуу сүйлөгөнүнө таарынабыз. Кээде аны түшүнбөйбүз. Кээде ал бизди жакшы көрбөйт деп ойлойбуз. Бирок чындык башка. Ата көп сүйлөбөгөн сүйүү. Ал жакшы көрөм дебеши мүмкүн. Бирок таң эрте туруп ишке кеткени сүйүүсү. Чарчап келсе да үн катпай отурганы сүйүүсү. Ал өзү каалабаган нерседен баш тартып, баласына алып бергени сүйүүсү. Ата унчукпаган, курмандык кылган жүрөк. Биз чоңойгон сайын анын чачындагы актар көбөйөт. Күчү азаят, үнү жайлайт. Бир кезде бизди көтөргөн колдор акырындап алсыз боло баштайт. Ошондо гана түшүнөсүң. Ал сен үчүн канчалык көп нерседен баш тартканын. Ал сен үчүн канчалык көп тынчсызданганын. Ал сен үчүн канчалык жашоосун жумшаганын. Ата бул үйдүн тиреги. Ал бар кезде биз муну байкабайбыз. Бирок бир күнү ал жок болсо, үйдүн ичи бушуп калгандай сезилет. Ошондуктан эгер атаң жаныңда болсо, анын баркын бүгүн бил. Чалып сүйлөш, жылмай. Анткени ата көп сүйлөбөгөн сүйүү, бирок эң чоң сүйүү. Жана жашоодо ата бир гана жолу берилет.